Геннадьевичка. Накешмеш. Ушу батарейкадан пачка болот экенсиз да, Мынакей. Бир мисалы бир штугу 20 сомдо. Бир штук, а? Бири 200 сом болот. 10 штук болот ичиндечи. Бош келбей калышы мүмкүн. Салып койна. Менин балам. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандар, арыбаңыздар. Бүгүн биз буюрса Бишкек шаарындабыз. Албетте көптөн бери сиздер кыжалат болуп күтүп аткан биздин бейтабыбыз, эки көзү азиз, эки кулак укпаган Зулфия эжебизди көп сурап атасыздар. Мына ушу Зулфия эжебизден кабар алганы келдик. Тез эле сурап турабыз. Албетте азыркы учурда жакшы, азыр киребиз. Кандай жашап атат, эмне кылып атат, анын баардыгын жүрүңүздөр кошо кирип, бул эженин жашоо шарт турмушун азыркы учурда кандай өткөнүн көрөбүз. Урматтуу угандар, бул жер мына айлананы көргөзүп койсоңуз, бул жакта бүт ушундай домдор, жакшы район, эми так местаны, локацияны айтпайлы коеюн, Жал кичи районунда. Билесиздер, тынч, жакшы, таза аба, жакшы район. Мына ушул жерде апасынан калган ушул үйү бар эле, мына ушул үйүндө жашайт. Үйүн ремонттоп бергенбиз. Жүрүңүздөр туугандар, биз кошо кирели. Азыркы учурда Зулфия эжебиз күтүп атты эле. Себеби Нянка айылына үйүнө барып келиш керек экен. Бир жума 10 күнгө убакыт сурап атат. 4-5 күнгө. Ошого биз айлык маяналарын берип, узаталы деп келип калдык шашып. Урматтуу угандар, билесиздер, могул лестницадан бери учурларда аябай сүйүнүп Зулфия эжебиз Санкт-Петербургтан ушу кулак угуп сүйүнүп келгенде ушул лестницада чуркап чыккан аз эсиме келип кетти. Кыйын жашоо туугандар, кыйын тагдыр, бирок жакшы азыр эл журт бар экен, ушу эл журттун колдоосу менен жашоосу эл катары өтүп атат, акырындык менен баласы чоңоюп атат дегендей. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Уруксатпы? Рухсат кемес. Так, ассаламу алейкум Зулфия эже. Салам. Кандайсыз? Шүкүр өзүң. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Уруксатпы? Конечно. Сизге всегда же дверь открыт. Кире бериңиз. Просто сөз бар, не забыл. Будь как дома, но не забывай, что ты в гостях деп кой. Эже орусчаны катырат да. Зулфия эже. Мен келери менен холодильниgiңизди ачып калдыңыз. Мен келери менен холодильниgiңизди ачып калдыңыз дейм. Жок, жалатпайм. Наоборот бул. Бул жакка отуруп алыңыз. Зулфия эже? Бул отуруп алыңыз, ооба. Так, урматтуу туугандар, эми бул жерде Зулфия эжебиздин жашоо шартын, турмушуна байланыштуу баардыгын сиздер билесиздер, түшүнөсүздөр дегендейчи. Буга чейин көрүп келгенсиздер, кандай шартта жашап атканын, азыркы учурда эми кандай болуп атат, нянкасы менен кандай өтүп атат. Азыр бир кыскача Зулфия эжеден биринчи сурап алайлы. Ага чейин Зулфия эже кантип атасың? Жакшы, буйрус. Ден соолук кандай? Шүкүр. Сизди мен эле эмес, жалпы эл дагы көрүп атканына кубанычта болуп атса керек. Анткени көптөн бери сурап атышат, аябай сулуу Зулфия эже көрүнбөй кетти го депчи. Туура элдер сүйүнүп жатты да. Башында ошол эл ошол угуп кетсин деп, кулагым угуп кеткенин сүйүнүшүп. Ошолордун бөлүшкөн рызкылары менен жылдын аркасынан мынакей азыр угуп жүрөм, Жыргап, ушактарды угуп. Конечно. В первую очередь ушактарды. Ушак угасыз да, сиз кыздардын баары аял кишилер ушак угат да. Негизи айтып коет го, бизде мисалы аталарыбыз мисалы жакшы укпай калып, бирок когда не надо угуп калышат го, меники да ушундай сыяктуу экен да. Звуктарды аябай жакшы угам да, мына звуктардычы. Жакшы. Так, Зулфия эже, мен баягы эле жаныңызда магазин бар да. Анан бул жерден кирип, мен сизди сурайм, Зулфия эже өзүм эмне жейт, бул жерден көбүнчө эмне алып жейт? Кофе. Деп сурасам, Ооба, анан пельмен, фрикадельки дагы жейт дейт го. Буну кандай кылып бышырып жеп атасыз?
Муну мен мисалы Африка делфини сууга салып туруп эле картошка Мондай менен пилмендердин. бышырып алам да. Мондай пилмен, ушу сиз алган пилмен экен. Атаман эле. Ооба. Апашки деген фрикадельк экен. Мына ушуларды сурасам ушуларды алат деди да, анан ушуларды алып алып шашып эле келип калдым эжеке. Шашып эле келип калдым, баягы сиз жакшы көргөн пирожкилерден алып алып. Анан кийин азыр дагы кемчилигиңизди кирип сурап алып, анан кемчилигиңизди толуктап кетебиз да буюрса. Азыр деген Янка жолго чыгам деп шашып атат да. Ооба. Эже ушул боюнча айтыңыз, кандай буну коюп коермиз. Кандай болуп атат? Кандай карап атасыздар? Бири-бириңиздерге көнүшүп, кызың балаңызды кандай карап атат? Сизге жакшы эле жардам болуп атабы? Ушул боюнча айтып кетсеңиз. Эми өзү экинчи топтогу көз боюнча инвалид экен. Анан кийин все равно мындай кээ бир жактарда чын эле мындай көзү майда же да бир нерселерди эмете албайт экен. Кыйналып Тамак калат, ала албайт, мисалы жедушка сала албайт. Же да мисалы дары жаатынан бала ооруп калганда мисалы ошол жактан бир аз кыйналып аттык да. Анан кийин конечно кошуна бир келинди же үйгө бирөө келип калса кичине болсо деле акча төлөп берип кичине мындай каплесин кылаттырып алатты мурдуна же көзүнөчү. Бирок акырындык менен майрамга деле көрсөтүп коюп атышты. Мындай кылып кой депчи. Мына майрам дагы эме кылып калды. Бирок мен деле уже кичине болсо да билип алдым мына капать эткендичи. Бирок эми все равно көз керек экен да негизичи. Жок, мындай так айтыңыз, бул кыздын сизге жардамы канчалык болуп атат? Жакшы элеби? Тамак жасап атат, үй жыйнайт. Сизге мындай колуңузга кол болуп, баягындай келиндүү болуп калдыңызбы кичине болсо да? Ооба, уктап кичине убакыт берет. Баланы карап. Ошол жагынан айтыңыз. Анан кийин замечание жагына өтөбүз. Негизинен мен кече күнү майрам менен сүйлөшкөндө дагы эгерде баягы бул жакта дагы кичине окуп, билим алсам дагы деп атыптыр го бул кызчы. Анан бир чети сизге да жардам кылып эме кылам деп атат экен. Кандай кылып сүйлөштүңөр? Дальше продолжать эте турган эле болдубу? Майрам менен сүйлөшкөндө негизи бул бизде медакадемияда 2 жылдык массажный окуу бар да. Майрамга айткам, көзгө ишенич жок, окуй албайсыңбы, 2 жыл билинбей өтүп кетет депчи. Өзүңүздүн эмес аны да ойлоп атпыз да. Анан бул жактан эме азыр өзүнүн мурунку мектебине барып аттестатын алып келиш керек экен да. Анан экзамен августта болуп да. Эми али жатканча эмне кыласың кичине мага да. Пока мындай чын эле нянка мындай көздү 100% көздү нянка тапканга деле убакыт кетет да негизичи. Бир чети дагы көнүшпөй калды. Эми 100% нянкалар чыгат, бирок алардын айлыгын сурадыңыз дем. Азыр мисалы 10 миңге эч ким карабайт экен, туурабы? Олордун айлык майнасы минимум 20дан нары эсептелсе керек, ушундай болобу экен? Эми примерно шаарда ушундай да, туурабы? Шаарда ушундай 20-25 мисалы с утра до вечера болот да. Бир канча сааттыкчы. До вечера. Жон сатпы ушундай да. До вечера. А бул кыздыкы круглосутка болуп атат эми бул жерде жашап, туурабы? Бирок жашоо бул жерде сизден болуп атат да эми, квартплата төлөп эле жашоо, питание бул жерден болуп атат да мындай айтканда, Эми мен баламды 24 же 12 саатка карматып койгон жокмун. Көбүнчөсүн душка өзүм салып азыр үйрөнүп алдым. Чын эле башкаларга деле суранып, келип душка салып бергилечи, мынтип бергилечи дегенден тажап да кеттим да. Анан өткөндөн кичине ушундай болуп калды, что айла жок. Өзүм душка салганга туура келип калды да, ошондон кийин үйрөнүп калдым да. Конечно, коркунуч сезим бар экен, кубагына киргизе албайм депчи. Бирок уже душка салып калдым өзүм, шүгүр. Түшүнүктүү. Эми эмне кылабыз? Мына кыз жөнүндө сүйлөшөлү биз, анан кийинки маселе. Эми менен сүйлөштүк, анан ошо барып ал жакка барып келиш керек экен, иштерин бүтүрүпчү. Анан кийин ошол келип улантсынбы же сизге башка нянка керекпи же кандай деп эме кылды эми азыр? Эми келем деп кылды, анан кийин эми канча убакыт бул жакта жүрөт, эми аны өзү чечет да. Жок, өзү чечет эмес, ал сизге анын сизге жардамы керекпи, керек эмеспи? Ал чечет эмес, сиз чечишиңиз керек. Жок, жардам, конечно, мага кандай болсо деле жардам бар. Вот ошону ал канча чечет? Мен өзүм келип эле Зулфеженин үйүнө жок жашайм дей албайт да же. Сиз майрам же келбе, сенин жардамың ушундай же ушундай дешиңиз керек. Учет этиш керек да, бул дагы мындай кыйналып кеткен жокпу, мындай эмес. Ошону сүйлөшө алдыңыздарбы дедим да, мен экөөңүздөргө тең эме бердим го, убакыт бердим. Аял кишилерчи өзүңүздөр сүйлөшүп алыңыздар деп мен кече майрамдан сурасам, Зулфеже менен Медербайке сүйлөштүм. Үйгө барып, айылга барып келе турган болдум деди. Анан мен ойлодум, экөөңүздөр кадимки сүйлөшүп алып, уже дальше продолжать эткенбиз да анда деп ойлодум да. Мен дагы жакшы экен, андан нянка издеп отурбайт экен депчи. Анан эми кана каражат шарп мүмкүнчүлүк жакшы болсо, сиз ойлогондон ашча алып, мисалы
кечкисин бириненке, күндүзгүсүн бириненке жада калса саатына койбойт белек. Баары келип каражатка такалат экен да, урматтуу туугандар. Ошого эми кээ бир адамдар ар кандай ой менен бул жерге келиши мүмкүн. Чындап эле жардам берем деп келиши да мүмкүн. Кээ бирлер башка бүдөмүк ой менен келиши мүмкүн. Эжеге борормуш деп. Мисалы да көрдүк го, көрүп атабыз го. Ошон үчүн көрүп атабыз дегеним кана, мен ушул эжени 20-21 таанысам, 22 таандым. Ошондон бери эжеге борормуш этип ар кандай адамдарды көрүп келип атам. Эмнеге кирди чыкты болуп, мисалы да мен Жалал Абадтан айына жок дегенде бир жолу келип кабар алсам, шаарда туруп эженин жанына келип акыбалын сурап койбогон адамдар деле, мен жакынымын деп күйүп аткандарын деле көрүп эле жүрөм. Ошон үчүн туугандар, мындай сөздөн ишке өтүш керек ар бир учурда. Туура айтамбы эжеге? ооба. Эми эжеге анда майрамды биз узаталы анда бүгүн жолго салып, анан кийин өзү дагы 4-5 күн үйүнө барып дагы сүйлөшүп, анан бизге буйруса жоон айтат да, келем деп атат го, Ооба. Анда туугандар, биз майрам Азыр мен ага да бир нерсе я бул аял кишилер көрдүңүздөр да секреттерин, ага да бир нерсе айтып коеюн дейт. Укмуш бул кыскасы. Урматтуу туугандар, мен кийин кефирлерде көп нерсени эме кылам. Экран аркасында көп маселе бар, бөлүшпөгөнчү. Бири-бирибиздин анча-мынча жалп ушундай, бириники бири жактырбай, аял кишилер ушундай экен да. Ошого айла жок баягындай бир чет эжеге жардам болсун деп кызалапбыз. Бир четте ушул кыз дагы бул жерде. Майрам кандай? Келип койгун. Майрам, кандайсың анан? Жакшы, Кудайга Ден соолук жакшыбы? жакшы. Кантиңер? Бир ай болуп кетти, Медер байке жок болуп кетти деп атсаң керек, Жок болуп кетпес. Эми өкөңөргө ишенип отурам да, айрыкча мен сага ишенип атам. Зулфеженин сурап атканын дагы сага ишенип, телефондо сурап дегендечи. Анан өкөңөрдүн аркаңардан дагы сурай турган адамдарым бар, алардан сурап коём дегендей. Кантип атат булар депчи. Кандай, бала кандай, кантип атат? Жакшы, Кудайга чоң айтат. Зулфеже менен кандай жашоо? Болот сегин. Сен буга чейин айткан элең да, эме депчи. Мен буга чейин да нянька болуп ушундай бир жардам берген, бала карап жардам берген учурум болгон дегенсиң да? Ооба. Ошол сөзүңө таянып Чоң эле. балдарга карагам да мен. Түшүнүп. Өзү басып калган, ойлоп калган балдар. Бул бала кичинекей болот да азыр. Ошол сөзүңө мен ишенип эле, жакшы экен анда деп эле сүйүнүп эле таптык деп эле апаң менен сүйлөшүп эле жөнөткөнбүз да. Негизинен жакшы эле, кыйынчылык болбодубу? Кыйынчылык бар негиз. Эмне кыйынчылык бар? Например, мен зрением слабый болгондон тырмагын алганда, баланы өзүм жуундурганда кыйналып калып атам. Мен баланы өзүм жуундурган жокмун. Бала тем более крупный, коркунучтуу да мага. Чоңбу? Ооба, крупный болгон үчүн эме опасныйраак да бана салганчы. Түшүнүктүү. Анан ким карашып атат? Ким жуундурушуп атат? Баланы өзү эле алдын алып эле жуундуруп салат. Сен ошол жуундуруп атканда карашып атасыңбы? Ооба. Анан эмне жардам кылып атасың мисалы баладан сырткары? Тамак кыласыңар? Тамак жасайм, үй жыйнайм. Кээде сүлөжө магазинге чыккан кезде баланы карап турам. Прогулкага чыгабыз эшикке. Анча-мынча аптека, арка-өркөккө барасыңар. Аптека, ооба, прогулка эшикке айланган чыкканда. Мен эми бала караган, урматтуу туугандар, бала сөзүм катуу ийсе чыкпа, нянька деп айтылат экен, бирок мен кандай балага жардамчы деп эле айтайынчы, мындай айтканда, жардамчы эле дейинчи. Мен үчүн бул сөз катуураак тийип аткандай болуш мүмкүн. Урматтуу туугандар, бул бала караган жардамчыны мен эмне иш кылат, кандай кылыш керек экенин мен билбейт экенмин да. Ошого мен мындай практикаман өткөн дагы эмес үчүн билбейм туугандар. Ошон үчүн мен бул кызга дагы, эжеге дагы мындай кыл, андай кыл дей албайм. Анткени мен андай эмеде мындай башыман өтпөгөн үчүн мен бирөөнү мажбурлап же бирөөнү заставить этип, урушуп, антип дей албайм туугандар. Кыскасы, экөөнү тең жакшына бири-бирин тааныштырып коюп кеткем. Кудайга шүгүр, мына 2 ай болду, 1 айлык айлыгын бергенбиз. Азыр экинчи айлыгын беребиз, анан 10 000 сом эле сүйлөшүлгөн. Бул жерде жатакана тамак аш ушул жерден болот деп, бирок ошол 10 000 сом деле бир чети болбогон, биртик акча болуш мүмкүн, бир чети чоң эле акча, бул 10 000 деле табыш кыйын. Бирок бала караган жардамчылардын каражаты бир топ эле чоң акча болот экен негизичи. Анан ошого бул кыз апасы макул болуп келген. Эми бир чети Зулфежеге да жардам болот. Бир чети бул кызга дагы чын айтканымда жардам болот да. Зулфеже айтпадыбы, көздүү адамды табыш үчүн ан үчүн чоң айлык даярдаш керек. Аны ай сайын даярдап берип туруш керек. Анан бул кыздын бир чети ушул Зулфежедей да эмеси, тагдыры ошого бири-бирин түшүнөт го деген мен ушундай бир ойдо болгом да. Бири-бирин мындай тагдырын түшүнгөн адам бири-бирине сөзсүз колдоо болот депчи. Неме?
мен айлыгыңды так 0 майдын 5-inde толук 2 ай болот эле, мурунку айды бергем, а? Сен так май, апрель, май. Апрелдин 5-inde келген экенсиң, а? Жок, марттын 5-inde келгенсиң. Марттан апрелге чейин бергенбиз, апрелден майга чейинкисин берилекмин, а? Азыр так бүгүн 12 болуп калды. Бир жума өтүп калыптыр. Мен ошо бир жуманыкын кошуп бергендей болоюн, а? М-банк бар да сенде, а? Ала бар. Мен М-банкыңа котороюн да азыр чегин көргөзөйүн анда эмес, а? Салам алейкум. Бу ким баласы, палван? Чоң жигит болуп калыпсың го? Мен балам да. Сиздики Зулфеже? Урматтуу туугандар, мына Зулфеженин мамалыгы да чоңоюп калыптыр. Мен Майрам мынакей азыр так, Майрам Б деп чыгат. Номерин толук айтпай эле коеюн, а? Бул жакта мынакей мен сага 14 000 сом акча котордум. Урматтуу туугандар, негизи айлыгы 10 000 деп келишип сүйлөшкөнбүз, анан бир жума 6 күн өтүп кетти деп. Азыр жолго да чыгат, ошо мындай на совесть карап 14 000 сом бул сиздердин ушул Зулфежеге берип аткан аманатыңыздардан. Азыр мына Неянка жардамчынын 2-нчи айлыгын буйруса төлөп бердик. Өткөндө да 1 айлыгын бергенбиз, келген жол киресин дагы бергенбиз дегендей. Анан эми келгенде улам кичине аздыр көптүр тамак ашеме кылып көтөрүп келебиз дегендей. Азыр дагы кемчилигин сурап, анан балага жанагы нутерлак ичип атат, 6 айдан 1 жашка чейинки нутерлак смесь ичип атат, анысын дагы алып келип беришибиз керек. Мен азыр келатсам аптекадан жакшысын карап таппаганымдан шашып эле келаттым, келе бердим. Анан эме памперстерин да сурайбыз. Эжеке, бала не ичип атат? Нутерлак ичип атпы? Ооба. Эмечи памперс дагы? Жок, памперсти өткөндө алып койгом, только эме ошо нутерлайкты кичинекей 300 граммовойду таап калдым да. Анан азыр бала менен калып аткандан кийин ошол мүмкүнчүлүк менен пайдаланып силер менен ошо аптекадан алып алайын деп аткам. Бисмилля, ой, бул мамалак. Мына урматтуу туугандар. Бул мамалактын чоңоюп атканын көрүп атасыңарбы? Албетте бул мамалакка жардамчы керек экен да чындыгында мына. Бул мамалакты мендей болгон мырзалар эле көтөрүп, аял кишиге көтөрүш кармаш чындыгында кыйын экен, туугандар. Ой, мен ошо баланы Ошого белим ооруйт, укмуш. Ошого туура түшүнөсүздөр, мына чоң жигит болуп аттыр, эки жакты карап аткан. Көзү Кудайга шүгүр жакшы, бала мына каралачы, ширин бала болуп чоңоюп аттыр. Өтө домпошко болуп чоңоюп аттыр да. Ушундай эми туугандар, Майрам, сага биз эмне дейбиз эми? Зулфеженин да өзүнүн ыраазычылыгы бар дейт го. Эмне, эжеке? Майрам. Нар жагыңызда турат. Скраб для лица. Ого. Бул болсо эме для крем для рук эме авокадо мен жакшы көргөн кремим да, негизи чынында алдым да. Мына негизи бул адамдардан сөз кайтат дейт го. Чын эле мен чын жүрөгүмөн да сага мындай. Көңүлдө булчу. Чын көңүлүмөн сага. Майрам, анда эмесе так, биз азыр жолго чыксак канчада примерно кайра кайтып келем деп турасың? 10 күн оңгон арака болсо, 10-15 күн болсо. 10 күн, бир жуманын тегереги, а? Да, 1-2 жума болсо. Түшүнүктүү. Хорошо, жолун айтасың үйүңө барып, үйдөгүлөрүңө сүйлөшүп, а? Ооба. Макул, жарайт. Анда азыр жолго узатабыз анда сени, машинага да салып дегендей, а? Ага, сен даярданып неме кыла бер. А? Сумкаларың дайын элеби? Ооба. Болду анда. Бул Зулфеженин тирлиги. Даярдабайын деп болчу. Токтоп туруң, шашпай туруң. Кана эмне кылып ишириш керек? Апкең бере бериң мага. Кана ишчи. Камераны тартканым карап атат, ишчи. Жумуш. Элдин эмеси, деле. Кызматы бүт турмушту үйрөтө турган болду туугандар. Балалуу эле бала карашты үйрөнүп калдык го мына буйруса, а? Аты болсо Нусуп. Нусуп би болот да буйруса. Бултушка, бултук бала башкача болуп чоңоюп аттыр го, а? Палванга көз тийбесин, машалла деп коюңуздар, а? Кийин апаң бага турган жигит болосуңбу? А? Көрдүңөр бул жигиттер туугандар. Эме эч ыйлабайт. Ушундай бир жакшы бала да. Азыр эми чындап эле ойлоп атсаңыздар керек, Ненка кеткенден кандай болот, эмне болот депчи. Азыр ал маселени да бир жума 5 күндүгү маселесин карап чечип берген аракет кылып кетебиз буйруса. Ошого булардын толук маселелерин сүйлөшүп келели деп келгенбиз да. Анакей. Зулфеже. Эми азыр Майрамды узаткандан кийин бир жума бою кандай кылабыз эми?
адам караган аракет кылабыз, Эми тааныштарыма чалам да. Түшүнүктүү, ал жагын аз чечебиз мейли экран артына. Анан бала сонун болуп чоңоюп атыптыр го бала. Иә. Иә. Нусуп балаң сонун болуп чоңоюп калыптыр го дейм. Та көз тийбейсиң. Таң калып эле аябай чоңоюп калыптыр го. Чужие дети быстро растут дейт го. 1 айдан бери көрө элексиң да, 1 айдан ашык 2 ай болуп калды го уже. Мени таң калып карап атат го же. Таң атат бул ким деп. Ким бул? Өткөндө видеону көрүп, сенинчи жанагы муктаждардын комплексине азыр эметип атпайсыңбы баштапчы. Ошол видеону көрдүк. Эми, конечно, бул мындай алаксып атты, бирок көрүп коет да. Нусуп да көрүп атабы? Ооба. Мынакей. Биздин иштерибиз ушул кичинекей бөбөктөр да көрөт күнөө туугандар. Көрүп ушинтип чоңойтом да. Сенин видеолоруңдучу. Эмне кылып элге жардам бере турган бала алып чоңойтасызбы? Буйруса, сенде болот да. Менден жакшыраак болсун. Буйруса. Эң болбоо дегенде мендей болсун, Ушундай урматтуу мекендештер, туугандар, эл журт мына азыркы акыбалды, кырдаалдын баардыгын түшүндүңүздөр. Биз эми шашылыш болуп аткандагы видеолор сиздерге маалымат жеткирип атканыбыздын ушундай себеби ушундай болуп атат. Эжеге эл журтубуз сизди көрүп атат. Сизди көп сурап турушат. Медер Зульфия эжени чыгарбай калдың го, Зульфиядан кабаралбай койдуң го деп чоң апалар жазып, чалып турушат. Эмне болду? Барып тезирээк барып бөлүшчү. Биз кыжалат болуп атабыз деген көптөгөн бир туугандарыбыз бар. Мына ошол бир туугандарыбызга сиздин эки ооз сөзүңүз болсун. Сөзүңүздү айтып кетиңиз эл журтубузга. Мен биринчиден ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналынын катышуучулары, подписчиктери деп коелу. Барыңарга Аллахым ыраазы болсун. Ар бириңерге Аллахым береке, аманчылык, тынччылыкты берсин. Да бир ирет силерге чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Силердин артыңардан мынакей азыр угуп, учурум ошо баламдын үнүн угуп, күлкүсүн, ыйлаганын, азыр үйүндө чыгарып калды, ар кандай сөздөрдү сүйлөп калды, бе депчи. Ошосун угуп, кадимкидей сүйүнөм. Кишилер менен сүйлөшүп, телефон менен сүйлөшүп турам. Чын айтсам, аябай эле имплант мен үчүн мындай эме болуп калды да, мындай кандай десем, ошо имплантсыз тура албай калдым да. Ошол Майрамга дагы ыраазы болсун, ошол дагы өзүнүн эмесине карабай да ошо келип ошо жардам беришип атат. Мен деле көзү жакшы көрсө деле, мындай айтырбай деле, өзү деле кылмактычы. Ушундай экен да тагдырыбыз. Ошол Майрам сен дагы жеңил барып, оор келип, аман эсен жетип ал. Апаңа дагы чоң рахмат. Ошо сени жөнөтүп бул жака. Ошо сапарың байсалуу болсун. Рахмат эжеке, урматтуу туугандар. Эми баягындай бир чети эженин ичинде чоң бир эме жатат да туугандар, буну эми өзүңүздөр түшүнөсүздөр болуш керек. Эми Алла Таала эжебизге сыноосун жеңилден берсин. Ушул ар бир көрөрман көрүүчү кыргызстандыктар эжеге бир жакшы каалоо тилек, дуаңыздарды, ак батаңыздарды берип туруңуздар. Мурда биз биринчи алып чыкканда аябай катуу колдодуңуздар эле. Акыркы учурда анчалык деңгээлде чындыгында колдоо дагы эме болбой калды. Себеби биз коклеарный имплант аппараттын сырткы частын биз эмки жылы уже алмаштырышыбыз керек. Өткөн Рамазан айында колуңуздардан келиши жардам бердиңиздер. Андан таптак эле мындай айтканда токтоп калды. Колдон келсе дагы да жардам берип туруңуздар. Анан бир тууганыбыз ушул Нянканын да айлыгын берип туралым деп бизге байланышты эле. Мен номерин таппай калдым. Ошондой болгон бир туугандарыбыз дагы да байланышсаңыздар болот. Эжебиздин ушул баласын караган жардамчыга айлык майнасы, баласына жана Нутерлак, ушул баягы күнүмдүк турмуш канча азык түлүк, эң негизги жардам бул го, мейли өтө берет аяктан бияктан кирди чыкты адамдардын колдоосу мененчи. Эң негизги азыркы жардам ушул эженин кулагына коклеарный имплант аппараты. Биз буюрса бул каражатты күч келсе ушул колунда бар ишкерлерге да кирип да кайрылып, бул маселени биз эмки жылга чейин каражатын чечебиз. Бул аппараттын бери дегенде эле баасы бир 15-20 миң доллар турат. Бизге евро менен айтканда чоң сумманы айткан, ушул 10 миңден 15 миң еврога чейин деген. Биз долларга салганда 15 миңден 20 миң долларга чейин каражат керектелет. Ошол акчаны
даярдап коюшубуз керек. Кудайга шүгүр, өткөндө Рамазан айында чогулуп жардам бердиңиздер. Мына ошол каражатты биз азыркы учурда тоңдуруп койдук. Эмки жыл ушул операциясына жаратабыз деп. Анан ошол сиздердин берген аманатыңыздарга мына азыркы жардамчынын айлык маянасы, ушул каражаттары кетип атат, көрүп атасыздар. Анан сиздерге атайын мен көргөзүп берип атам. Бунун баардыгы сиздердин колдооңуздар менен. Дагы да колдон келишинче колдоп туруңуздар. Ушул экран алдында шотторго көмөктөшүп, анан колунда бар инсандарга бир айтып десеңиздер, бир өзүчө колунда бар бир 20 эле адамчы $1000 берсе, ушул каражатты чечип коет элек. Улам эле элге чыгып жалдыра бербейчи. Бул каражатты чечет элек дагы банкка салып тоңдуруп коет элек. Биз эмки жылдык операцияга баратканда чыгарып, сиздерге толугу менен баягы мурункудай кандай отчет болсо ошондой отчету менен ишкерет элек. Кудай кааласа ошого ишкерлерге колунда барларга айтып деңиздер. Бул колунда барларга эмес, жүрөгүндө эрки бар адамдарга эле тиешелүү, жетиштүү да чындыгына. Колунда бар байлардан чындыгына чыкпайт. Ошол жөнөкөй эле карапайым айылдан чыккан ишкерлер бар эмеспи? Бирин эки кылган ишкерлерчи. Ошолор кылып койсо эле, Кудай кааласа бул эженин маселеси чечилет туугандар. Ошол эми баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы да азыр биз кызды узаткандан кийинки эмелерден сиздер менен дагы бир бөлүшөбүз. Эженин нутрилагын алып келип берсек баланын. Дагы эже менен экран артында мен эженин көйгөйлөрүн, маселелерин толук угайынча, анан кийин дагы сиздер менен бөлүшөбүз. Рахмат, салам алейкум.